Ийгиликтүү изилдөө жүргүзүп, бирок анын натыйжасын киреше булагына айландыра албай жаткандар көп. Бул көйгөй интеллектуалдык ойлоп табууларды, инновациялык эмгектерди коммерциялаштыруу маселесине арналган жыйында көтөрүлдү. Өсүмдүктөрдөн биологиялык активдүү заттарды алуу, ошол эле жеке өзүбүздүн мынабул жергиликтүү сырьёдон дарыларды алуу, маздарды, жана крем, косметикалык средстволорду алуу, ошондой эле биодобавкаларды алуу дегендерди да. Ошолорду алып, биз азыр көбүнчө анын составын аныктап, сертификациялап берип, биз рынокко сунушташ үчүн сертификациялоочу лабораториялар керек да. Учурда ал жок. Биз Ташкенттен көбүнчө алышка аракет кылып атабыз. Ар кандай изилдөөлөрүн, ойлоп табууларын автор катары каттоодон өткөргөндөр ар аймактарда бар. Алар тамак-аш, дары-дармек даярдоо, косметикалык каражаттарды өндүрүү, кызмат көрсөтүү сыяктуу ар тармакты камтыйт. Эмгектери өзгөчөлөнгөн жарандары сыйланды. Бүгүн мезгил жетти. Бүгүн ошо илимий ишти жазып, анан бул барактарда калтырбастан мындан ары монетизация, коммерциализация жасоо максатында иштешибиз керек. Биз дайыма айтабыз, дүйнө өзгөрүп атат, көз ирмемдерде ар кандай жылыштар болуп атат деп. Бүгүн ойлоп табуубуз болобу, инновациябыз болобу, IT тармагында же башка бардык тармактарда бүгүн ошол дүйнөлүк рынокко кирип кетүү максатында аракеттерди көрүшүбүз керек. Аялдар илимде жана инновациялык билимде аталышындагы Борбор Азия форумуна чет элдик адистер, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышып, аялдардын ойлоп табууларын, изилдөөлөрүн колдоо маселелерин көтөрүштү. Элдин ичинде мыкты идеялар жатат. Аны ачыкка чыгарып, өнүгүүгө өбөлгө түзүү баарыбыздын милдетибиз. Көпчүлүк көңүл бура бербеген жөнөкөй нерселер эбегейсиз ийгиликтерди алып келген мисалдарды көрүп жүрөбүз. Алдыга койгон максатка умтулуу үчүн туура багытты тандап алуу жемишин берет. Пайда алып келе турган долбоорлор көз жаздымда калбашы керек. Кыргызстанда ар башка илимде доктор жана кандидат даражасына ээ 5000 ишмер бар. Ошол эле учурда илимий эмгектери экономикага, өндүрүшкө салым кошуп жатабы деген маселе улам көтөрүлүп келатат. Калыгул Асанбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.